Телефонду дааратканада чуксаң, жакын арада кырышаң кетет. Анткени дааратканада жин, шайтан бар, сыйкыр жугат ал жерденчи. Сыйкыр ушундай зикирсиздиктен болуп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн го, дааратканага дубасын айтып, сол бут менен кирип, оң бут менен чыгып кет деген. Срочно чыгып кет. Ажатың өтө, башка иш кылба депчи. Ал жерде кечке телефон чукуп, лента өткөрүп турган, кээде Куран аяттары чыгып кетет. Бул чоң күнөө булчу. Муну кылба, ташта. Бул кылып аткан ишиң сыйкырчылардын ишине окшош болот. Сыйкырчылар атайын Куран аяттарын, кээ бирки сүрөлөрдү дааратканага алып кирет. Ошол себептүү сыйкырчылар жин, шайтан ага жардам берет. Бул мусулман эмес адамдын Алланын душманын кылып аткан иши. Ошондуктан туалетте насвай чеккендин, телефон чуккагандарын таштаган. Адамдар коркушат го. Баш кийим менен кирген дааратканага жин кирип кетет депчи. Ал жактан кирбейт, ал жин уюлдан кирип кете эле, арка жагынан кирбеген. Жин каяктан кирет? Жин бул адам зикири жок, башка нерсеге алаксып отургандан кирет. Туалетте отуруп алып, бир нерселерди чукпай турган болбосоң, Аллахтан жардам болобу болот. Анда жакын арада кырышаң кетип, унутчак болуп, адамдар менен тез уруша турган болуп, элге кошулбай турган түнк болуп каласың. Ошондуктан бул ишине токтот. Бир турган Аллах үчүн.